Предложенный проект решения о регистрации списка кандидатов в депутаты Желтнежа Кыргызской Республики, выдвинутый политической партией Казахстан, ставится на голосование. Прошу проголосовать. Кто за? А куда приступать? Спасибо. Решение принято. Решение принято единогласно. Всеми присутствующими. Шайлоого катышчу партиялардын бюллетендеги катары аныкталды. Кече 9-сентябрда саат 23:00 өтүп, Борбордук шайлоо комиссиясында шайлоого ат салыша турган партиялар чучугулак алышты. Бул чучугулак алардын шайлоодогу катар номурун аныктайт. БШКнын жумушчу тобу партиялардын катталган убактысына ылайык партия өкүлдөрүн чакырышып, алар бирден чыгып, сандар жазылган шарчыларды алышты. Чучугулак жолу менен жүргөн номур ыйгаруу төмөнкүдөй болду. Номур 1 биримдик, номур 2 мекенчил, номур 3 ыйман нуру, номур 4 мекеним Кыргызстан, номур 5 реформа, номур 6 ата мекен, номур 7 замандаш, номур 8 бүтүн Кыргызстан, номур 9 социал-демократ, номур 10 мекен ынтымагы, номур 11 Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагышууларга катышкандардын саясий партиясы, номур 12 ордо, номур 13 бир бол, номур 14 республика, номур 15 Кыргызстан, номур 16 чоң казат. Эскерте кетсек, Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын парламенттик шайлоого талапкер катары каттады. Мындай чечим БШКнын кече 9-сентябрдагы кечки жыйынында кабыл алынды. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайлабекованын сөзүнө караганда, БШК Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге каршы жогорку сот бутагына даттана алат. Бирок БШК партияны шайлоонун белгиленген иш-чараларынан артта калбашы үчүн каттоого алды. Кече 9-сентябрда Бишкектин административдик соту Бүтүн Кыргызстан партиясынын БШКга каршы арызын канааттандырган. Жараян жүрүп жаткан убакта партиянын тарапкерлери имараттын сыртына чогулуп соттун калыстыгын талап кылышты. БШК 3-сентябрдагы жыйында Бүтүн Кыргызстан талапкерлерин аныктоодо эреже бузган деп таап каттоодон баш тарткан. Партия БШКнын мындай кадамын саясий чечим деп баалап сотко берген. Жалпы 221 талапкерге карата иш козголгон. БШК саясий партиялардан катталган талапкерлердин бардыгын текшерип бүттү. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында маалымдалат. Ички иштер министрлигинин маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча 1641 адамда мыйзам боюнча эч кандай көйгөй болгон эмес. Дагы 221 адамдын соттолгону же алынып салынган, же кандайдыр бир себептер менен иш сотко жетпей жабылган. Дагы 50 талапкердин сот чечими болгон эмес. БШК бул боюнча жогорку соттон маалымат сураган. 5 талапкер кылмыш кодексине ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылган. 26 адам акталган же иш кыскартылган. Дагы 19-унда иш каралып жатат же эч кандай чечим жок. Эскерте кетсек, мыйзамда белгиленген тартипте соттуулугу жоюлбаган адам президенттикке, жогорку кеңештин депутаттыгына шайланууга укугу жок. Кече шаардык мэрияга эң маанилүү конок келди. Каланын социалдык саясат боюнча вице-мэрия Виктория Мазгачева жана мэриянын аппарат жетекчиси Адилет Малдыбаев Бишкек аттуу баланы кабыл алышты. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, жакында Медет Төлөгенов аттуу шаар тургуну социалдык тармактарга кичинекей бети кызыл Бишкек аттуу баланын сүрөтүн жүктөп, Кажы Сайда жашаарын белгилеген. Бишкек мэриясынын кызматкерлери баланы таап, аны менен таанышкан. 8 жашар Бишкек Табылдиев Ысык Көл областынын Тоң районунун Кажысай айылында жашайт. Ал үй бүлөдө эң кичүүсү. Өзүнүн улуу 4 байкеси жана эжеси бар. Апасы Чынардын айтуусу боюнча баланын атын чоң атасы Бишкек Баатырдын урматына койгон. Бишкек шаардык мэриясынын кызматкерлерине 2-класста окуп жаткандыгын жана билим алуу онлайн режиминде өткөрүлүп жаткандыгын айтып берген. Бишкекке жаңы форматта окуу жеңил болуусу үчүн шаардык мэрия телевизор жана смартфон белек кылган. Булак Барс Медиа. Бир сом албай, бирок Аяш атасын колдогон Айгерим Расул кызы. Ырчы Айгерим Расул кызы жарандык позициясын билдирип, алдыдагы шайлоодо кайсы партияны колдой турганын айтты. Ал бул тууралуу Facebook баракчасына жазды.
Урматтуу кыргыз элим, мен саясаттан алыс болгум келет. Бирок өлкөбүздөгү болуп жаткан көрүнүштөр ар бир жаранды кайдыгер калтырбайт. Мен дагы өзүмдүн жарандык позициямды айтууну туура көрдүм. Көптөгөн партиялар жардам иретинде мага иш алып баралы деп жакшы суммаларды сунуш кылышты. Бирок мен акчага кызыкпай, арканды узун таштап, эртеңки күнүбүздү, мамлекетибизди ойлоп, ушундай кырдаалда Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров төптөгөн Мекенчил партиясын колдоону туура көрдүм. Бул партиядан 1 сом дагы алган жокмун. Ал силерге деле ачык айкын көрүнүп турат деп ойлойм. Акчага азгырылбай, чын дилибиз, жүрөгүбүз менен мекенибиз үчүн туура тандоо жүргүзөлү. Урматым менен Айкерим Расул кызы деп жазды ал. Булак компромисске. Сыркоолоп жаткан Асил Кадырбекова үгүт ишине эмнеге шашты? Ырчы Асил Кадырбекова кырсыктап, кыргыз эли ага сарсана болгону баарыбызга маалым. Бирок анын өзүнө келбей жатып, жарнама ишин баштаганы көбүнүн кыжырын келтирүүдө. Бул ирет Ырчы айым замандаш партиясын үй бүлөбүз менен шайлайбыз деп үгүт иретине киргизген посту көрөрмандарына жакпады көрүнөт. Акча үчүн эмнелерди гана кылбайбыз. Дагы бир аз күтө турсаңар, силердин үй бүлөңөргө мындан дагы көбүрөөк акча бере турган партия табылып калар деп калтырышкан. Аларга жооп кылып, сиздин көңүлүңүздү калтырайын. Партия мага 1 дагы сом төлөп берген жок деп жооп кайтарган Кадырбекова. Булак компромисске. Бизге 2-3 аял алуу менен алек болбогон, жаш кыздарга кызыкпаган депутат керек дейт Алмаз Шаадаев. Кыргыз эстрада ырчысы Алмаз Шаадаев биздин өлкөгө кандай президент жана депутат керектиги тууралуу өз ою менен бөлүштү. Мен ойлоп калдым, биздин өлкөгө президент аскер адамы болуш керек экен деп. Ал эми депутат болуш үчүн жүрөгүндө ыйманы бар адамдар керек. Бизге акчасына ишенип 2-3 аял алуу менен алек болбогон, жаш кыздарга кызыкпаган, кыргыз үчүн иштейм деген адам керек. Кантип эле 30 жылдан бери ошондой адамдар жок бизде. Чындыгында кошуна мамлекеттерди көрүп уяласың деп жазган ал. Булак Барс Медиа. Эл карантинде кыйналып жатканда биринен дайын жок эле. Эми кыйратабыз деп лапша илгени уят дейт Ырчы Джонни. Ырчы Джонни шайлоодо партиялардан сунуш түшкөндүгүн, бирок ал эч кимге ишенбестигин билдирди. Алданып калбагыла. Эчак эле өнөгө турган мамлекет болчубуз. Артка эле кетип бараткандайбыз. Анткени баягы эле калп сөздөр, баягы эле аткарылбаган убадылар, баягы эле жегиштер, баягы эле тойбостор. Ойлонуп добуш бериңиздер. Добушуңарды сатпагыла. Булуттан чыккан айга окшоп, чыга калгандары жүрөктү айландырат. Карантин убагында эл кыйналып жатканда биринен дайын жок болчу. Азыр эле кыйрата калабыз деп лапша илгенден да уялып коюшпайт. Билебиз кыйын экениңерди. Кичине болсо дагы беттеген болуш керек да. Мага дагы сунуштар түшүп жатат. Бирок мен эч бир партия менен иштешпейм. Анткени мен эч кимге ишенбейм. Ишеничтен кеткенсиңер. Кыргызстандын келечеги мен үчүн оюнчук эмес. Мен баарына каршы дейт ал. Булак Барс Медиа. Талаш шаарынын Айтматов көчөсүндө Шанхай аймагында жол транспорт кырсыгы катталды. Маалым болгондой, кече 9-сентябрда саат 19 чамасында тез жардам унаасы менен Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа кагышкан. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан маалымдашкандай эч ким жабыркаган эмес. Унаалар бир аз талкаланып, материалдык чыгым келип чыккан. Булак Турмуш Кеч. Кече 9-сентябрда Бакай Ата районунун Ынтымак айылында номер 4 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жаңы имараты ачылды. Бул тууралуу аталган үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун башкы дарыгери Токтокан Калетова билдирди. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобу буга чейин 2 кабаттуу имаратта отурчубуз. Ал жерде бүгүнкү күндө оңдоп түзөө иштери жүрүп, бала бакчага берүү чечими чыккан. Бизге дагы аябай ылайыктуу жерден жаңы имаратыбызды даярдап беришти. Ичинде заманбап машыгуу залы бар, деди ал. Булак Турмуш Кеч. Кочкор районунун Коштөбө айыл аймагындагы малчылардын сарайларына баруучу жолдорду оңдоо иштери башталды. Маалым болгондой, Коштөбө айыл аймагынын Карагүнгөй айылындагы 2 кызыл участкасына баруучу жолдорду оңдоо иштери жүрүп жатат. Коштөбө айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин төрагасы Акбар Мисир уулунун айтымында, айыл менен 2 кызыл, андан аркы Кашаңбыя кыштоолорун байланыштырган унаа жолдор Союз мезгилинен бери оңдолгон эмес. Жыл сайын жаандын жана жол жээгинде жайгашкан айдоо жерлерин сугарган кезде каптаган суунун кесепетинен жол жараксыз абалга келген. Коштөбө айыл өкмөтүнүн башчысы Алымбек Мамырбаев менен жайыт комитетинин уюштуруусу менен сарайда жашаган малчылардын жардамы аркылуу жолдор оңдолуп баштады. Азыр айылдан баштап 2 кызыл Кашаңбыя унаа жолуна жалпы 10 чакырым аралыкка кум төгүлүп түзөлүп жатат. Бул иш-чарага айылдагы техникасы бар айдоочулар да жардам берип жатат, деди ал. Булак Турмуш Кеч.
Кадамжай районунда мал уурдоого шектелген адамдар кармалды. Бул тууралуу кече 9 сентябрда Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, милицияга райондун Марказ жана Майдан айылдарынын тургундары кайрылып, үйүндө байланып турган малдарын белгисиз адамдар уурдап кеткенин билдиришкен. Бул факт Кадамжай райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Жазык кодексинин 200-беренеси уурдоо боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Ыкча миликтөө иштеринин натыйжасында кылмышка шектелип, Ноокат районунун 25, Майдан айыл аймагынын 25 жана Үч Коргон айылынын 28 жаштагы тургундары ар биринин баасы 60 000 сом болгон 2 баш бодомалды Халмион мал базарында сатып жаткан жеринен кармалышты. Тергөөнүн жүрүшүндө алар мурда соттолгону, жалпысынан 5 уурлук кылмыш жасаганы, башкача айтканда 12 баш мал уурдаганы такталды. Алар камакка алынып, тергөө иштери жүрүп жатат. Уурдалган мал өз ээлерине кайтарылып берилди. Булак Турмуш Кеч.